Маски! Больница. Айтпаев больницада. Эрламайке комментарий пожалуйста. Комментарийлерди пресс-служба аркылуу беребиз, топойгула. Эрлан мырза, комментарий берип койсун. Эң биринчи ыраазычылык ушул биздин үнүбүздү жеткирип турган эркин медиаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Калган соттук иштер болсо буюрса биз соттук процесстер башталганда азырда биз соттун ачыктыгында талап кылып жатабыз. Буюрса ошол соттун ачыктыгы жарыялангандан кийин анан биздин дагы сотто ак экенибизди дагы далилдеп турган адамдар болот. Ушундай чечим күтүп атасыздар беле? Биз дайыма акыйкаттыкты күтүп келебиз, акыйкаттуулукту күтүп келебиз. Бүгүн деле күтүлбөгөн чечим болчу, бирок үй камагынан бошотулдук. Эң башкысы биздин эркин медиаларга, эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарий берип койсузбу? Рахмат. Мен биринчиден баардык колдоочуларга ушул убакка чейин бир жыл болуп кетти. Бир жылдан бери колдоп аткандарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Экинчиден могу эркин медиа өкүлдөрү, жарандык коом аябай тынымсыз жардамдарды колдоолор көрсөтүп атат. Анан калган иштер боюнча буюрса мына жакында процесс башталат, сот процесси. Ошол жерден баардык ачык болгонуна аракет кылып атабыз. Эгерде ачык болсо, ошол жерде эл дагы, коомчулук дагы баардыгы жайында болуп, элдин баары угат деген үмүттөмүн. Ошо сот процесстерине жолугабыз буюрса.